Assalamu alaikum, жалпы мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүн 5-май, жекшемби. Дем алыш күнүңүздөр, майрам күнүңүздөр жакшы, ийгиликтүү улансын. Бүгүн 5-май Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы Конституция кабыл алынган күн. Жалпы эгемендүү Кыргыз Республикасынын жарандарын, мекендештерибизди бүгүнкү күнү менен куттуктайбыз. Сиздер бирден лайк бассаңыздар, биз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун куттуктоосун окуй кетели. Кымбаттуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, 5-май эгемен Кыргыз Республикасынын тарыхында өзгөчө маанилүү күн. Конституция күнү элибиздин эркиндигинин, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөнүн, жаратмандык менен мээнет кылуунун жана адилеттүү өнүккөн коом куруунун майрамы. Бул күн баарыбызды мыйзам ченемдерин урматтоого, адам укуктарын баарынан бийик коюуга, өз укуктарыбызды коргой билүүгө, ошону менен бирге ар бирибиздин коомчулук алдындагы өз милдеттерибизди сезүүгө үндөп, келечек муун алдында биздин зор жоопкерчилигибиз бар экенин эскертип турат. Баш мыйзамыбыздын укуктук маңызы гана эмес, руханий жана маданий мааниси да бийик. Элибиздин келечек мүдөөсү менен дүйнө таанымын чагылдырып, өлкөбүздүн өнүгүү багытын аныктоочу пайдубал катары кызмат кылат. Конституция мамлекеттик жана жарандык биримдикти символдоштурган өзгөчө баалуулук. Бул баалуулукту барктай да, баалай да билүүгө тийишпиз. Баш мыйзамыбыздын ченемдерин кыйшаюусуз аткарууну сүйүктүү мекенибиздин туруктуу өнүгүүсүнүн кепили катары кабылдашыбыз абзел. Биздин негизги милдетибиз Конституцияда камтылган баалуулуктарды карманып, анын ченемдерин бекем сактап, өлкөбүздү мындан ары өнүктүрүү болуп саналат. Кадырман кыргызстандыктар, укуктук таянычыбыз жана башкы тирегибиз болгон Конституциябыздын күнү менен дагы бир жолу куттуктаймын. Баштаган реформаларыбыз жүзөгө ашып, көздөгөн максаттарыбызга жетели. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узак өмүр, бейпил турмуш, бардар жашоо каалаймын. Майрамыңыздар кут болсун. Биз дагы өзүбүздүн президентибиз Садыр Жапаровдун сөзүнө кошулуп кетебиз. Дагы бир жолу сиздерди майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эми Москвадагы кабарларга өтсөк. Москвада жеңиш парадына катуу даярдыктар көрүлүүдө. Азыр генеральный репетиция аягына чыкты. Боевая техника ракетных войск и артиллерии представлена высокоточными ракетными комплексами и... Жаз келип, самокат сезону башталып, тилекке каршы авариялар көбөйүүдө. Урматтуу мекендештер, айрыкча жаштар, абайлап айдаңыздар. Ошондой эле жол эрежелерин тартипти сактап жүрүңүздөр. Ал эми бабушкалар, аксакалдар, сиздер деле жол эрежесин сактап жүрсөңүздөр жакшы болот. Женщина, вы куда идете? Поезд едет, женщина! Минге коюп өтүп кетем деп, жаш маалдагыдай ойлобоңуздар. Кантсе дагы ден соолукту жакшы карап, өмүргө коркунуч жаратпаңыздар. Москва Telegram группасында бири-бирине жардам беребиз. Ошол жерде суроолордон окуп кетсек. Нуриза деген жазыптыр. Ассаламу алейкум. Менин регистрациям майдын аягында бүтөт. 1 жылдык кылдырганбыз. Эми дальше 3 айлыктан баштап регистрация жасайынбы? Же кирди чыкты кылыш керекпи? Сөзсүз дейт. Эгерде сиздер официально иштесеңиздер, трудовой договор болгон болсо, кирди чыкты кылбайлы, ошол трудовой договордун негизинде кайра-кайра узартканы болот. Трудовой договордун официальный таза экендигин кайдан билсе болот? Трудовой договорду негизи биринчи эле ошол кол коюп трудовой жасатканда, сөзсүз түрдө ишкана МВДга уведомление бериш керек. Бизде ушундай адам мындай кызматта иштейт, мынча саатта мынча айлык алып иштейт дегендей таза трудовой болгон болсо, сөзсүз түрдө МВДда уведомление болот. Ал жерде эгерде трудовойдун срогу жок болсо, обычно срок коюлбайт негизи трудовойго, бирок кээ бир трудовойлордо 1 жылга 11 айга
сурок коюшат, 11 айдан кийин дальше улантып кете берет. Эгерде сиз 1 жылга ошол трудовойуңуз болгон болсо, сурогу жок, дальше уланта турган болсоңуз, ошол жерде иштей турган болсоңуз, кайрадан эле ошол уведомленияны берип, мен ушул жерде иштеймин деп ишкана берген болсо, кирди чыкты кылбай эле регистрацияны узартып кетсеңиз болот. Эгерде мигрант Россияга работа деген пункт менен кирген болсо, сөзсүз түрдө 90 күндүн ичинде ишке кирип, трудовой договору болуп, ошол трудовой договордун негизинде гана 90 күндөн ашык жүрө алат. Эгерде постоянно эле бир жерде иштей турган болсоңуз, ошол ишкананын трудовой договорунун негизинде каалаганча жүрсөңүз болот, кээде 10 жылга чейин трудовой жарай берет. Эгерде бир эле жерде иштеп, ошол жерден гана эмгектенип жүрсөңүз. Андыктан туугандар, ушул маалыматтар сиздерге жардам болду деген ойдобуз. Биздин каналды колдоп, катталып, лайктан басып, тууган уруктар менен, мекендештер менен бөлүшүп коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаган келген биздин мекендештер үчүн квартирага койдурам десеңиздер, 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Дагы бир жолу туугандар, Конституция күнү менен жалпы мекендештерди куттуктап кетебиз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенге эсен аман жакшы жетели. Аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.